анчейин маалым эмес, бирок ушул трибунанын түндүк тарабы толугу менен толгон. Калыстын ышкырыгы жаңырды, демек бүгүн башкы калысты Урмат Баялиев аткарат. Анын калыстын ышкырыгын күтүп калабыз. Айпанчага көтөрүлгөн пас жана биринчилерден болуп Бишкек Сити командасы бул топко жетүүдө. Алмашууда Чабелгомов сылган аттан чабылды. Айпанча чыгарып берет жана Максат Алыгулов. Сокку бар, бирок дарбазага ата. Алыстан сокку бар жана Пяткин өз жайында. Бирден дарбазага түз сокку жолдосо болот. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Абдугани Камалов. Дарбазага сокку бар жана дарбазадан бир аз алысыраак. Күрөш Жозе Селсо. Жаңылыштык жана Максат Алыгулов ылдамдыгын ашырууда. Өзү алыстан сокку бар жана гол! Максат Алыгулов 37-минутада эсеп сандарын бүгүнкү беттеште ачып олтурат. Артем Пяткин өзүнүн дарбазасын сактап кала алган жок. Максат Алыгулов албетте чындыгында сактап калды. Олег Марчук дагы бир сокку көрөбү, жазгырып алуу жана Лекрашовго пас. Олег Марчук сокку бар жана гол эмес. Олег жана алдыны көздөй. Башкы калыстын ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрөрмандар. Мурас Юнайтед командасы финалда. Жана бизде 2 финалист аныкталды. Бул Дордой жана Мурас Юнайтед командалары. 3 жыл катары менен Мурас Юнайтед финалга чыкты десек болот. Ал эми Дордой командасы 6 жылдан кийин мына быйыл гана финалга чыгып олтурат.